Умра сапарынын абзелдиги деген суроо келиптир. Урматтуу туугандар, өзү негизи умра бул биздин мазхабта сүннөт болгон амал, сүннөт муаккада деп дагы айтылат, бекемделген сүннөт. Умра кылган адам ал-аймара өзүн, ибадатын, ички дүнүйөсүн, сырткы дүнүйөсүн түздөө деп айтылат. Ошол амалдарды түздөп келүү. Ал эми Рамазан айындагы умра бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат. Ким Рамазан айында умра кыла турган болсо, мени менен биргеликте ажылык кылганын соовун алат деген сахих хадиси бар. Мени менен биргеликте ажылык кылганын соовун алат. Рамазан айындагы орозонун фазилети ушундай, урматтуу туугандар. Ошондуктан биз тапкан акчаларыбызды, Алла Таала берген мал мүлкүбүздү ысырап корчулукка, бидият иштерге, динде жок болгон иштерге жумшабастан, балким ушундай Алла субхана тааланын өкүмдөрүнө, Аллахтын байтын зиярат кылып келүүгө жумшайлы. Менин кайрылуум өзгөчө уулдарга болсун, жаштарга болсун. Биз бүгүнкү күндө акча табышка өтө аракет кылып жатабыз, өтө бир убактыбызды акча табууга жумшап жатабыз. Бирок ошол акчаны биз кымбат телефон көтөргөнгө, кымбат машиналарды мингенге, жакшы үйлөрдө жашаганга сарптап жатабыз. Бирок караңыз, ата-энебиз бизди ушул эрезеге жеткиргенге чейин канчалаган кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Апабыз ошол боюнда болгондон баштап, атабыз биз төрөлгөндөн баштап канчалаган кыйынчылыктарды көргөн. Биз ыйласак кошо ыйлашкан. Күлсөк биз менен кошо күлгөн. Бирок бүгүнкү күнгө келип, бала ата-энесине кайдыгер болуп калды. Кудум өзү өсүп, өзү чоңоюп, өзү ушу эрезеге жеткендей. Куранда канча жерде келсе, урматтуу туугандар, балдарга Алла Таала кайрылуу жасаган. Ата-энеңерге мээримдүү болгула, ата-энеңерге жакшылык көрсөткүлө, ата-энеңерге жардам кылгыла, ырайым кылгыла деп келген. Бир да жерде ата-энеге кайрылган эмес, балаңарга ырайымдуу болгула деп. Эмне үчүн десе, уламаларыбыз айтат, ата-эненин жүрөгүндө балага ырайымдуулук дайыма болот. Фитратан жаралган. Негизинен бар. Бирок баланын ата-энеге болгон мээримдүүлүгү жүрөктө жок. Балким кимдин, кайсы адамдын ыйманы, жүрөгүндө ыйманы, башында акылы болсо, ошол инсан гана ата-энесине ырайым көрсөтө алат. Иштеп жаткан акчаларыбызды кымбат телефондорго эмес, балким ата-энебизди ыраазы кылууга жумшасак. Ошолорду умра сапарына, ажылык сапарына, дават иштерине ата-энебизди жөнөтөлү, урматтуу туугандар. Ата-энебизди жумуштан чыгарайлы. Эми биз ата-энебизди камсыз кылайлы. Аларды ибадатка бошотуп коелу. Ансыз деле бизди чоңойтом деп отуруп, алар ибадаттан канчалык калган. Ошолордун баарын сиз менен биз, урматтуу туугандар, не кылайлы? Ата-энебизге кызмат кылуу менен жумшайлы. Өзгөчө Рамазан айында не кылып, ата-энебизди умра сапарына жөнөтүүгө, мына Алла каалап ажылык ачылып кала турган болсо, ошол ажылыкка дагы жөнөтүп, ата-энебизди дагы бир фарздан кутулууга аракет кылайлы. Кийинки суроо: кош бойлуу аял орозо кармаса болобу? Кош бойлуу аял орозо кармаганга болбойт, урматтуу туугандар. Себеби Алла субхана ва таала уруксат берген. Кош бойлуу болгондо аялдын күчү кетет, балага иммунитети кетет. Ошол учурда бардык күчүн, иммунитетин балага жумшап, баланы жакшы төрөп, исламдын негизинде тарбиялаш керек ал баланы. Ошондуктан Алла субхана ва таала кош бойлуу аялдарга орозону кармабоого уруксат берген. Бул аял качан карма берет десе, бул кош бойлуу аял орозону баласын төрөп,
сүттөн чыгаргандан кийин карма берүүгө уруксат берген Алла субханала таала. Ошондуктан бул аялдар орозо кармабайт, башка айда карма беришет. Кийинки сурообуз, быйыл болжол менен кайсыл айда орозо башталат? Аллахым насип этсе, иншалла, мына март бүтүп апрелдин 1 же 2-сине болжолдолуп жатат. Муну Аллах гана билет, ошол ай кайсы числодо көрүнөт. Болжол менен апрелдин 1 же 2-синде деп иншалла даярданып, орозону сагыныч менен күтүп турабыз. Сагыныч менен күтүп турабыз иншалла. Эл арасында соц тармактарда ушундай суроо жүрөт. Ким орозонун кайсы убактысында болорун биринчи жарыяласа, эмне дейт? Ага 5 важип болот, ушундай сүйүнчүлөр бар деп келет. Андай бир да хадис жок, урматтуу туугандар. Андай бир да сөз жок шариятта. Эгер ошондой боло турган болсо, азыр мен сиздерге жарыяладым, мен 5 болуп калмакмын да. Жарыялоо менен орозонун кайсы убактында келетишин жарыялоо менен бир белектер, бир сыйлыктар эч бир шариятта белгиленген эмес. Бул жок нерсе. Албетте, болжол менен иншалла апрелдин 1 же 2-си келип калса, ошону сыймыктануу менен күтүп алайлы. Жаңы жылды динсиздер кандай күтүп алат, урматтуу туугандар? Отпарастар Ноорузду кандай күтүп алат 21 мартты? Динсиздер Ден Валентинди, динсиздер башка күндөрдү кандай күтүп алат? Бирок мусулмандар орозого ушунчалык сустук кылат да. Бул мусулмандын пас экендиги, мусулмандардын өзүнүн динин канчалык даражада экендигин билбегендигин белгиси. Биздин дин, ислам дини, тынчтыктын, биздин дин, ислам дини, курсанчылыктын, биздин дин, ислам дини инсандын укугун көтөргөн, сыймыктана турган дин, урматтуу туугандар. Кала берсе, ажатканага кандай кирип, кандай чыгышты көрсөткөн дин бул. Ошол динди сыймыктанып күтүп алайлы биз. Ошол диндин эң чоң түркүгү болгон орозо айы келатат. Бизге душман болгон шайтандар байланган ай келатат. Бүтүн жашообузду кесип салган тозоктун эшиги жабылган ай келатат. Ошол айды келиңиз, сыймыктанып күтүп алайлы, сагынып күтүп алайлы, майрам кылып күтүп алайлы. Апрелдин 1 менен 2-сини кайсы күнү орозо келсе, ошол күнү торт алыңыз үйүңүзгө. Ошол күнү салют атыңыз. Бир фарз амалды тургузууга биз ниеттенип атабыз. Урматтуу туугандар, шаңдуу күтүп алсак, ошондо сиз менен биз бир Алланын алдында бир татыктуу пенде болууга аракеттенишибиз керек. Ошондо Алла субхана таала сыймыктанат. Асмандагы заттарга, периштелер, мына менин пендем, мени көрбөй туруп менин амалыма даярданып жатат. Урматтуу туугандар, келиңиз, ошол Рамазан айында текке кетирип бербейли. Жашооңуз канчага кирди? Канча Рамазан айын текке кетирдиңиз? Канча орозо айын орозосуз өткөрдүңүз? Бул бактысыздык. Дагы ошол келбетке калбастан, келиңиз, ушул айлардан, ушул күндөрдөн баштап сиз менен биз ибадатка бекемделели. Чубак устазыбыздын бир сөзү бар эле. Ким 40ка кирип, 40ка киргенге чейинки жашоосу өзүнү кубантпаса, ал өкүнсүн деп. Ким 40ка кирип, 40ка киргенге чейинки жашоосу өзүнү кубантса, ал сүйүнсүн. Урматтуу туугандар, эркек болсун, аял болсун, кайсы жакта жүрбөсүн, Рамазан айыны орозосун текке кетирбейли. Менин балам 1 жаш 4 айлык. 13 жаштагы уулум экөөбүз орозо кармасак болобу? Бунда 2 суроо бар экен. Менин балам 1 жаш 4 айлык. Мен орозо кармасам болобу деген сөз экен. 1 жаш 4 айлык сүт эмип жатат. Буга ыктыяр берилген бул аялга. Эгерде ошол орозо кармооңуз менен сизге жана балаңызга, сүт эмип жаткан балаңызга зыян келе турган болсо, башкача айтканда сүтүңүз азайып, балаңыз тойбой же сизге алсыздык келе турган болсо, бунда күнөөкөр болуп каласыз. Эгерде ошондой бир күчтүү болсоңуз, балаңызга да өзүңүзгө да зыян жетпесе, анда кармаганга шарият уруксат берет. 13 жаштагы балаңыз ооба кармасын. 13 жаштагы бала бул балагатка жеткен болсо фарз болот, балагатка жете элек боло турган болсо орозого даяргерчилик болот. Балагатка жете элек адам
жакшылык кылса, орозо кармаса, намаз окуса, булардын бардыгы ата энесине жазылат иншаллах. Ошондуктан балдарыбызды дагы тарбиялашка аракет кылайлы. Бүгүн адамдар, биз ата энелер баланы тарбиялоону ушунчалык деңгээлде түшүнүп калдык. Канчалык деңгээлде десе, балам таянбай отур деп калдык да. Ушул ата эненин тарбиясы. Ой балам, таянбай түз отуруп тамагыңды же. Ушул баланын тарбиясы деп түшүнүп калдык ата эне. Неге? Ата эненин өзүнүн деңгээли ошончолук. Негизи шарият эмнени айтат? Балага тарбия берүүдө баланы 7 жаштан намазга буйруу, 9 жаштан намазга мажбурлоо деп шарият үйрөтөт. Биз бүгүн балабыз келип отурса, балам, бүгүн күндү эмне менен кечкирттиң? Бүгүн Алланын өкүмүн аткардыңбы? Эч бир инсандын укугун тебелебедиңби? Эч бир инсандын малын жебедиңби аксыз? Деп тарбиялашыбыз керек, урматтуу тууган. Биз ушу деңгээлге жетишибиз керек. Тескерисинче тилекке каршы ушунчалык болуп калды. Балабызды түз отурушка гана тарбиялап калдык. Же болбосо мектепке түз барып, түз келгенге гана тарбиялап калдык. Не кылышыбыз керек, урматтуу ата энелер? Биз балага жоопкерчиликтүүбүз. Баланын ат коюудан баштап, ошонун тарбиясына бардыгына жоопкерчиликтүүбүз. Кыяматта сөзсүз жоопко алынабыз. Урматтуу туугандар, бала сиз менен бизге эң чоң бир акыретибизди куруп бере турган нерсе бул. Аспап. Эмне менен? Эгерде балаңызды сиз динде тарбиялай турган болсоңуз, ошо бала дүйнөдө эле эмес, сиз акыретке кеткенде да акыретиңизге да жардам берип турат. Сооп иштерди, Куран окууну, садака жиберүүнү аркаңыздан дуа кылуу менен пайда берип турат иншалла. Ошондуктан балага жакшы тарбия берүүгө аракет кылайлы. Ассаламу алейкум. Устаз, менин апамдын ашказаны ооруйт. Кармап көрөт, бирок оорусу себебинен 2 күн кармап ачканга туура келип калат. Ушул учурда эмне кылышыбыз керек? Жакшы суроо, өтө жакшы суроо. Бул оорулуунун түрүнө кирет. Биз сөзүбүздүн башында Алла субхана тааланын аятын окуганбыз. Эгерде ким ошол айга күбө боло турган болсо, ошол айды не кылсын? Орозо кармасын. Ва мен кана маридон. Ким оорулуу боло турган болсо, фаиддатун мин айямин ухор, анда башка күнгө жылдырсын. Караңыз. Апрелдин 2-синде орозо кире турган болсо, апаңыз ошол учурда ашказаны ооруп орозо кармай албаса, анда кармабасын, дарылансын. Дарыланып, качан өзүнүн лечениясы, дарылоонуу убактысы бүткөндөн кийин орозо кармасын. Эгерде анда деле ашказаны ооруйт, кармай албайт, анда башка дагы дары-дармектерди ичип, жакшы болууга аракет кылсын. Ушинтип отуруп, качандыр бир күн жакшы болгон учурда каза болгон Рамазанын карма берет. Эгерде суроо, диагноз ушундай коюлду, Алла сактасын, картайып калды, өлүмүнүн аягына чейин кармай албайт бул адам. Анда не кылат? Муну Шейхул Фани деп келет фикта. Өтө картайган аксакал бул мындан буягын орозо кармай албайт. Бул адам не кылыш керек десе, фидия бериш керек. Фидия дегени ошо кармай албаган бир күндүк орозосуна будай бериш керек. Бир күндүк орозосуна 1 саа будай бериш керек. Бир күндүк орозосуна. Окуй албаган бир күндүк намазына. Карап көрүңүз. Ошондой бир карылык жашына жетип орозо кармай албаса, сиз менен биз акчабызды башка жака жумшабастан ата энебиздин кармай албаган орозосуна фидияга жумшашыбыз керек. Кудум ошондой эле өтүп кеткен ата энелерибиз болсо. Ата энебиз өтүп кеткен, канча жыл орозо кармаган эмес, канча жыл намаз окуган эмес. Биз аны менен ишибиз жок. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды бүтүрүп жүрөбүз. Ал инсан эмне кылсын? Ал инсан атасынын болжол менен канча жыл намаз окубаса, ар бир намазына фидия берсин. Ар бир кармалбай калган бир күнүнө фидия берсин. Башкача айтканда, 1 саа будай берсин.
ушул будайлардан топ канча жылдык боло турган болсо ошончо жыл орозосун, канча жыл намазы окулбай калса ошончо жыл намазына фидия берип койсоңуз, иншалла акыретте ошол өтүп кеткен ата энебиз суроо жооптон кутулат деген үмүтүбүз бар. Биз болсо эмне кылабыз? Ата энебиз дүйнөдөн өтүп кеткен, ал ибадат менен өттүбү, ибадатсыз өттүбү? Буга кайдыгер болуп, биз не кылабыз? Балабызды үйлөйбүз. Ондон машинаны тизип коюп, ЗАГСка чыгарып балдарды үйлөйбүз. Чоң той берип, канчалаган исраптарды кылып туруп балдарыбызды үйлөйбүз. Алхамдулилла, мына бизде чоңдорду мактаса эле жанагындай бир астына пакта коюп атат деп түшүнөт да. Бирок акыйкат деп мактап коюш керек. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, Алла өмүрүнө береке берсин, өтө бир шариятка ылайык мыйзам чыгарды деп айтышып атат элдер. Бул мыйзам шариятта бар эле. Ушул мыйзамды, шарияттагы мыйзамды биздин мамлекетибизге киргизип койду. Алла өмүрүнө береке берсин. Кандай? Ошол өлгөн жерлерде кой союлбасын. Сөз келип калды, айта кетчү нерсе. Өлгөн адам, бир адам дүйнөдөн кайтыш болсо, ошонун мал мүлкү мураскорлордуку болуп эсептелет шариятта. Эгер сиз өлгөн адамдын үйүнө барып туруп, ошол өлгөн кишинин малынан, союлган малынан жесеңиз, бул сиз арамды жеген болосуз. Эмне үчүн? Ал мураскорлордуку эле сиз жеп кетип жатасыз. Ошондой бир арамды тыйган демилге болду да бул. Бизди арамдан тосууга бир эң жакшы шарт болду. Ысырапкорчулук нар жакта турсун, арам болуп жатат. Бул мураскорлордук эле. Ал эми 3 күндөн кийин жесе болот деп жатат, анда болот. Эмне үчүн? 3 күндөн кийин шарият автоматик алардын мурасыны бөлүп берип коет. Андан кийин союлган нерсе ал мураскорлордун ыраазычылыгы менен болуп жаткан иш болуп жатат. Алла субханала таала чоңдорубузга, президентибизден тартып бардыгына узун өмүр, бекем ыйман берсин. Ушундай шарияттагы өкүмдөрдү күчүнө киргизип, элге, бизге жеңилчиликти кыла берсин. Айдын башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн тутуп койсо болот дейт. Ушул туурабы дейт. Ооба, туура, болот. Башында 3 күн тутсун, ортосунда 3 күн тутсун, аягында 3 күн тутсун, болот да. Бирок 9 күндөн кутулган болот да. Калган нар жакта 21 күн калабы, 20 күн калабы, ошонун баардыгын карыз кыяматта сөзсүз жооп берет Аллада. Эгерде бир адам ушундай кылса болот деп ишеним менен айтса, бул акыйда маселесине кирет да. Рамазан айында башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн тутса болот, бул шариятта бар деп айта турган болсо, бул кафир болот. Эмне үчүн? Шариятта жок нерсеге бир киргизүү, жаңылык киргизүү дегени бул. Ошондой ишенимди кармаса, бул өтө кыйын маселе. Бирок ошондой ишеним менен эмес, мен ушундай кылып койсом болот да, эми эч бир тутпагандан көрө деген болсо, ал 9 күнүнөн гана кутулат. Калган күндөн кутулбайт. Жана айтып өтүп кеткендей эле, бирөөдөн 10 сом карыз болсоңуз, 5 сомун төлөгөн болосуз. 5 сомуну кыямат кайымда Алла субхана таалага бере бересиз. Бирок Алла субхана таалага урматтуу туугандар, ал карызды төлөө өтө кыйын маселеге турушу мүмкүн. Тозок менен төлөп калышыңыз мүмкүн. Орозо ас-сияму жунна деген хадис бар да, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Орозо калкан деген. Эмнеден калкан десе, уламалар айтат, тозоктоо калкан. Ким орозо кармаса, тозогун жааптыр. Орозо калкан десе, кээ бир уламалар айтат, шайтанга калкан. Шайтан ал инсанга келе албайт. Орозо күнөөлөргө калкан. Мына сурооду берген киши 3 күн кармаса болот деп уктум деп, эгерде сиз да ушундай түшүнүктө болсоңуз, мен сизди чакырат элем, жакшыраак ыйманга келиңиз деп чакырат элем да. Жакшыраак ыйманга келиңиз. Сүмөлөк жөнүндө боло берет.
жакшыраак ыйманга келиңиз деп чакырат элем. Себеби Алла Таала Куранда я аyyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Ey iman keltirgендер, ислам динине толугу менен киргиле деген аят түшүргөн. Толугу менен киргиле. Келиңиз мусулман болгондон кийин Алла Тааланын берген 30 күн эле берип жатат. 1 жылда. Алла кадыр эле го 1 жылда 1 жыл орозо кармасың десе не кылат элек сиз менен биз? Аллах ырайымдуу, урматтуу туугандар. Биздин алсыздыгыбызды билет. Келиңиз толук эле кармап коелу. Келиңиз. Ушул адам суроону берген менин ошол эмедеги Инстаграмда немелер бар, номерлер, ошолорго байланышка чыгып койсо да жакшы болот эле. Кеңири байланышсак иншалла. Норуз майрамына деп жасалган сүмөлөктү жесе болобу дейт. Боло берет. Аш болсун ошо сүмөлөгүңүздөр. Бизде азыр Норуз майрамы деп бир Норузду мусулмандын майрамы катары көрбөйт. Бир жаз келгенде бир жасалган тамак деп гана жасалып калды. Ошондуктан боло берет, жей бериңиздер, аш болсун. Бирок мажусилердин, отпарастардын майрамы болуп эсептелет Норуз майрамы. Ошол биздин майрам деп түшүнүп албаңыздар. Болгону ошол. Анан сүмөлөк кылыш шарт, кылыш керек деп дагы акыйдага ишенимине киргизип албаш керек. Сүмөлөк кылыш бул шариатта айтылган эмес, жок маселе. Кээ бирки динсиз адамдарыбыз айтат экен муну сермалак деп. Сүмөлөк сермалак деген нерседен чыккан дешет экен. Сермалак деген не деген десе көп периштелер деп айтат экен. Көп периштелер айланып ошол үстүнө чыгып, кыскасы булар жомок урматтуу туугандар. Сүмөлөктө эч кандай касиет жок, башка нерсе жок, жөн эле казанда айланып пышырылган тамак. Талак маселесинде алар кандай кызым? Талак маселесинде суроолор берилип жатат дейт. Талак маселеси урматтуу туугандар өтө назик маселе. Бул маселе мындай да, көпчүлүк адамдар бизге чалат да, аялым мындай кылды эле, анан мен талак берип койдум. Же аялы чалат, күйөө мындай болду эле, мага талак берип койду. Айып кимде десең, күйөөсү аялын жамандайт, аялы күйөөсүн жамандайт да. Өтө чоң бир олияга бир киши келип арызданган экен. Баланчы менин көзүмдү оюп алды депчи. Анан жанагы олия айткан экен. Баланчыны да чакырчы, анан өкүм чыгарайын. Балким сен анын эки көзүн оюп алгандырсың. Анан келип туруп мен бир көзүмдү оюп алдың деп айтып аткандырсың деген экен. Талак маселеси болсо, аял эркек экөөңүздөр келиңиздер. Экөөңүздөр отуруңуздар. Кандай учурлар болгон, кандай сөздөр болгон, ар бир сөз менен талак маселеси өзгөрөт. Ошондуктан бир дамыланын алдыга барсаңыз, муфтиятка барсаңыз, фатва бөлүмүнө барсаңыз, экөөңүздөр барыңыздар. Экөөңүздөр келиңиздер, болгон окуяны ортого таштаңыздар. Анан алымдарыбыз талдап туруп талак маселесин чыгарып берет. Эч качан бирөөсүн угуп туруп алымдарыбыз талак маселесин чыгарбайт. Эч качан өзүңүздөр келип туруп чечтирип албаңыздар. Сөз келгенде айтып коеюн. Бизде урматтуу туугандар, жакшылап уга алыңыздар. Талакты бир аз тескери түшүнөбүз да. Аял менен күйөөсү жашап жатып, мен сага талагыңды бердим деп айткан болсо, бир талак түшөт. Кайра жарашуу үчүн нике шарт эмес. Экөө кайра жакындык кылуу менен никеси кыйылып калат. Албетте бир талагы кетти, бир шансы кетти. Биякта эки шансы бар эркектин. Бирок нике шарт эмес деген сөз. Ал эми нике качан шарт болот? Бар үйүңө кете бер, мен сени менен жашабайм, башка күйөөгө тийип ала бер деп киная талак да. Бул талак сөзү ачык айтылбай берилген талак. Бар мен сени менен жашабайм. Ниетинде талак, бирок тилинде айтылган эмес. Ушундай талактарга кайра жашоо үчүн нике шарт. Сөзсүз дамлаларыбызды алып келип, нике кыйыш керек. Энди айтыңыздарчы, сиздин атарабыңыздагы, жаныңыздагы адамдар баары бунун тескерисин кылып жатат.
бар үйүңө кете бер, мен сени менен жашабайм. Экөө канчалык урушат, талашат, үйүнө кетет, бир айдан келет, никесиз жашай берет. Бул арам. Ал эми талак айтып алат, мен сага талагыңды бердим дейт, молдекени алып келип никени кыйып, талак айтып алдым эле деп титиреп, калтырап, никесин кыйып жашайт. А шариятта наоборот. Ошону билип алыңыздар. Урматтуу эркектер, тилиңизге өтө бекем болуңуздар. Биздин устаз айтат эле, хафизахуллах, өмүрүн узун кылсын, Маулана Жигитали устаз, эркектерге талак бере бере турган эркектерге айтып коюш керек. Өтө эле талакка тилиң кычышып атса, табак деп кой депчи. Табак деп кой, ошондо талак түшпөйт, жашай бересиң депчи. Ошого талак айткысы келе берген эркектер бар го. Талакты лысын алып таштаңыздар, табак деп жүрө бериңиздер, ошондо болот. Алла Таала талакты эркектерге эмне үчүн берген, билесизби? Эркектер 1000 ойлонуп бир сүйлөйт, ошон үчүн берген. Эгер талакты аялдарга бергенде сизге 1000 талак бермеге азырга чейин. Ошон үчүн аялдарга берген эмес. Сиз эми аялсызбы талак бергидей? Сиз аялсызбы, ойлонбой сүйлөй турган? Жок, сиз эркексиз. Талак бербеңиз. Талакты аялды бизге талак бериш үчүн берген эмес. Талак бербей кармап жашоо үчүн берген. Урматтуу туугандар, канча ачууңуз келет, башка кылыңыз, ойлонуп туруп анан талагыңызды эгер мунасып келсе бериңиз. Фа имсакум би маруф ау тасрихум би ихсан. Алла Таала Куранында эгер ошончолук болбой калса, жакшылап жиберип кой аялыңды, болбосом жакшылап кармап кал деген өкүмүн айткан. Ошончолук болбой калса, Алланын худудун, чектерин тургузбай калсаңар деп айткан. Бүгүн андай эмес да, сиз менен бизге талак оюнчукта бир бере бере турган, келе бере турган, ала бере турган. Аялдар да таппай турат. Мен талагым бер анда, мен талагым бер анда. Талак сизге оюнчакпы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан: "Абгазул халали ат-талак." Халалдардын эң жаманы бул талак. Халал, талак берсеңиз адал, бирок эң жаманы талак. Жер асман титирей турган бул амал талак. Сиз менен бизге бир ойногону берген эмес, урматтуу эркектер. Аялдар жөнүнө коюңуз, эми аялдардын адаты ошол. Сизден сурай берет, башка кыла берет, бирок сиз бербеңиз. Аялдар эмне үчүн талагын сурайт, билесизби эркектер? Эркектер, аялдар эч качан талагын сурабайт эле. Сиз укугуну бербегениңиз үчүн сурайт ал. Биз аялдар деле күнөөлөй беребиз да. Эркектер укугуну бербеген үчүн аялдар талак сурайт. Укугуну бериңиз. Адам өзү аял менен күйөө бири-бирине бир гана укук берип жашаш керек. Укук талап кылып эмес. Бизде өзүңүз бересизби, бербейсизби кызыгы жок, андан укук талап кыла бересиз да. Сен мында кылышың керек эле, бер мага. Сен мында кылышың керек эле, аткар мага. Өзүңүз аткарып атасызбы ошону? Жок, ал укукту бербесе кыяматта ал жооп бере берет аялыңыз. Бирок сиз да кыяматта жооп берип жүрбөң. Ошон үчүн өзүңүз укугуңузду бере бериңиз аялыңызга. Аялыңыз алда кандай укуктар бар, баарыны берип коюңуз. Андан кийин аялыңыз сизге укук кайтарбаса, анда аял экен да ал. Урматтуу туугандар, урматтуу үй бүлөлөр канчалык балдарды жетим кылып атат да? Ошол акылсыздар. Акылсыз эркек, акылсыз аялдар канчалык балдарды жетим кылып жатат. Бизге өтө көп суроо келет да телефондон. Өтө көп суроо келет. Аялы кыянат кылгандыгы, эркеги башка кылгандыгы. Урматтуу аялдар, сиздер да көзүңүздөрдү ачып алыңыздар. Эркектерге кыянат кылган аял бул эч качан бейиштин жытын жыттай албайт. Күйөөсүнө кыянат кылган аял. Ошондой эле аялын кызганбаган эркектер дагы бейиштин жытын жыттай албайт. Муну шариятта даюс деп коет. Бул даюс жаныбарларда да жок да. Жаныбар дагы өзүнүн аялын кызганат. Бир гана жаныбарда даюстук сыпат жок. Ал болсо чочко. Чочкодо даюстук сыпат бар. Бул адам, бул чочко гана ушундай аялыны өзүнүн эмесини кызганбайт. Андан көрө бири-бириңизден укук талап кылып, талак сөзүн ойноп отурганча, балаңызды тарбия кылсаңыз жакшы болот эле. Балдарыбызды тарбия кылсак жакшы болот эле. Балдарыбызга Куран жаттатып, билим үргөтсөк жакшы болот эле.
канчалык балдарыбызды бир чоң болуштугуну, бир жакшы ийгиликке жетиштигини каалайбыз, бирок дин үйрөтпөйбүз да. Балаңыз ийгиликке жетишини кааласаңыз, дин үйрөтүңүз. Алла субхана ва таала балаңызга ийгилик берет. Балаңызга эле эмес, сизге да ийгилик берет. Алла субхана ва таала баарыбызды өкүмдөргө бекем, өзүнүн өкүмдөрүнү такай аткарган чыныгы пенделерден кылсын, урматтуу туугандар. Аялы күйөөсүнүн көзүнө чөп салгандыгын бирөөдөн эле угуп туруп талак берип коет. Шариятта кандай дейт? Ооба. Кече дагы ушундай суроо келди. Бирөө мага чалат. Дамыла мен аялым стоматологко барып келейин деди. Анан көп тишин оңдотуш керек эле. Анан барса стоматолог эркек ага бекер жаса беремин деп бир жаман мамиле кылыптыр. Анан аялым мейли бекер болсун, мен ушу кичине көңүлүнө карап бекер жасатып алайын деп жасатып алыптыр. Энди мен эмне кылышым керек? Ал экөөнүн ортосунда эмне сөздөр өткөн мен билбейм, бирок тиши бекерге бүтүптүр деп суроо берди. Мен эми талагын берейин деп жатам, жашагым келбей жатат дейт. Ана мен эркектен сурадым. Аялыңыз эмне үчүн ошол чочун эркекке тишини бекер жасатууга барды? Сиз муну билесиз деп айттым. Сиз муну билесиз, айтыңыз десем, туура дейт, айып менде дейт. Эмне десем, мен аялымды акча менен камсыз кылбайт элем. Ошондуктан аялым ушул жолго барса керек. Мына айып кимде? Аялдабы, эркектеби? Урматтуу эркектер, айып бизде. Аялыңызды ошончолук кыса бересиз, финанс жактан камсыз кылбайсыз. Аял акылы кем ал, барат анан. Тишин оңдош үчүн, башка кылыш үчүн ал акылы кем ал. Айып анда эмес, айып сизде. Мен айттым ага. Сиз мындай биздин тилде башкача бир жаман көрбөңүз, сиз лохсуз деп айттым. Сиз чөпүрөксүз. Ана мындай күчтүү эркектерге барат. Албетте мен стоматологду бул жерде актагым келген жок. Стоматолог бирөөнүн никесиндеги аялга ушундай сөздөрдү айтып аткандыга Алла Таала өз жазасын берет. Мен жамандабасам деле бул дүйнөдө деле жазасын берет. Ал стоматологду. Бирок айып кимде бул жерде? Айып ошол эркекте. Жакшы камсыз кыла албады. Жакшы ырайым көрсөтө албады. Жакшы мухаббат көрсөтө албады аялына. Бизде үйлөнгөнгө чейин эле да жакшы сөз аялгачы. Үйлөнгөндөн кийин болду только жаман сөз. Билесизби ол? Аял кайсы эмеси менен жакшы көрөт сизди? Кулагы менен. Жакшы сөз айтып коюңуз. Анан сизден жаман сөз укса, стоматологдон жакшы сөз укса, анан аял не кылсын? Стоматологдо дагы, аялыңызда да, сизде да күнөөкөрчүлүк бар. Бирок күнөөнүн башталышы, айыптын башталышы сизде. Мынага окшогон бирөөлөрдөн угуп, ошол аялың сенин немеңе көзүңө чөп салып жатат деп ушундай бир маалыматтарды уксаңыз, тактаңыз аны. Биринчи өзүңүздөн айып издеңиз. Эмне үчүн аялым ушул жолго барып жатат? Мен кайсы жагынан аялымды камсыз кыла албадым? Айыпты издеп, таап, ошол кемчиликтүү жериңизди оңдоңуз. Андан кийин деле аялыңыз оңолбосо, анан издеп көрүңүз. Урматтуу эркектер. Бизге акылды Алла субхана ва таала көбүрөөк берген. Ойлонойлу. Анан динде жашатайлы. Аялдарыбызды динде жашатайлы, урматтуу туугандар. Сиз сакалыңыз жерге тийип, селдеңиз башыңыздан эки барабар чоң болуп кетсин, аялыңыз динге келбесе, сиз утукка эрише албайсыз. Ушуну айтып коеюн, урматтуу туугандар. Балаңыз динге келбейт. Ал аялдан диндүү бала төрөлбөйт.
Ошондуктан сиз канчалык диндүү болсоңуз, аялыңызды да ошончолук динге тартыңыз, дин менен жашатыңыз. Аллах субхана таала айтылган маселелерибизге амал кылуучу таква инсандардан кылсын. Сөзүбүздүн аягында дагы бир жолу айта кетемин. Рамазанды чогуу кармайлы баарыбыз. Чогуу күтөлү, урматтуу туугандар. Курсанчылык менен күтүп алайлы. Орозо келатат, да кантип орозо кармайт экенмин мен эми кандай кылат экенмин мен? Ачка калам да, мен ачкалыкка чыдабайм да деген эркектер бар. Ошолорго айтарым, сиз эркек эмес экенсиз деп айтып коелу. Анда эркек эмес экенсиз. Ден соолугуңуз чынбы? Орозо кармай албайсызбы? Анда сиз эркек эмессиз. Сиз эмнесиз анда? Өтө бир Алланын алдында сүйкүмсүз инсансыз. Каттуу айтсам кечиресиздер, бирок бул менин сөзүм эмес, бул дин, бул шарият. Мен көзүм менен көрүп жатам жанымдагы инсандарды, ошон үчүн айтып жатам. Дүйнөгө келесиз го, Алланын пендеси болосуз го, мусулман болосуз го, анан Алланын өкүмүн аткарбасаңыз. Бир жумушка кирсеңиз, ошол жумуштун жетекчиси бир шарттарды коет го. Ошо шарттарды аткарасыз го жумуштан чыгып кетпеш үчүн. Бул дүйнөдө акыретте бактылуу жашаш үчүн Алланын шартын аткарыңыз. Урматтуу мусулман бир туугандар. Алла субхана таала Кураны менен, хадиси менен жашап, бардык өкүмдөрдү аткарган салих инсандардан кылсын сиз менен бизди. Эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар, дайыма тынчтыкта жашаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.